Ертең 14-мартта футбол бойынша 2020 Кыргызстан чемпионаты старт алат. Премьер лиганың жаңы сезонун Оштун Каганат командасы менен Бишкектин Алга командалары ачып берет. Эки команданын беттеши Асыл Момунов атындагы футбол академиясынын талаасында болуп, саат 13:00 старт алат. Ертең биринчи турдун дагы бир оюну Кант шаарында болуп, анда жергиликтүү команда Абдыш Ата Кара Балта менен күч сынашат. Ал эми чемпионаттын калган эки оюну 15 мартта өткөрүлөт. Анда Ысык-Көлдүн лидер командасы Кочкор Ата Нефтчиси менен ойносо, өлкө чемпиону Дордой Илбирс менен беттешет. Белгилей кетсек, ушул жылкы Кыргызстан чемпионатына жалпы 9 команда катышкандыгы үчүн биринчи турду Оштун Алай командасы өткөрүп жиберет. Мекендешибиз Эрбол Асан Кадыров бокс боюнча Литвада өткөн эл аралык турнирде 3-чү орунду алды. Эл аралык турнир жаштар арасында азыр Литванын Вильнюс шаарында өтүп жатат. Асан Кадыров мелдештерин чейрек финалдан баштап кече жергиликтүү мушкерди уткан эле. Бүгүн турнирдин экинчи күнү ал индиялык спортчу менен беттешип 5-0 эсебинде утулду. Ал эми 3-чү орун үчүн болгон кармашта Эрбол ийгиликтүү болуп, коло медаль тагынды. Белгилей кетсек, аталган турнирге коронавируска байланыштуу Кыргызстандан бир гана спортчу барган. Кыргызстандык мушкер Камран Аббасов УНФС'де кезектеги беттешин өткөрөт. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасында жазып чыкты. Анда ал жакында чемпиондук куруу үчүн рингке чыгарын айтып, жаңы келишимге кол койгонун белгиледи. Эске салсак, мекендешибиз жеңил орто салмакта УНФС'нин чемпиондук курун өткөн жылдын 25 октябрында колго киргизген. Анда ал швециялык Себастьян Кадестанды утуп алган. Хабиб Нурмагомедов менен Тони Фергюсондун беттеши 5-чи жолу токтошу мүмкүн. Бул ирет эки мушкердин урушу коронавируска байланыштуу болбой калуу коркунучунда турат. Бүгүн Нью-Йорк шаарынын губернатору аталган шаарга коронавирус чуусунан улам өзгөчө кырдаал жарыялады. Анда 500 адамдан көп кандай болбосун иш-чаралар токтотулары айтылды. Ошого байланыштуу 18 апрелде боло турган UFC 249 турнири да жылышы мүмкүн. Белгилей кетсек, Хабиб Нурмагомедов менен Тони Фергюсондун урушу буга чейин 4 ирет бир нече себептерге байланыштуу токтотулган эле. Испаниянын Реал Мадрид командасы бүгүн толук курам менен карантинге алынды. Бул тууралуу клубдун расмий сайты кабарлады. Буга аталган клубдун баскетбол оюнчусунда коронавирус оорусу аныкталганы себеп болгон. Белгилей кетсек, Реал Мадрид клубунун футболчулары менен баскетболчулары бир спорттук базада машыгууларын өткөрүшөт. Ошол үчүн Зинедин Зидан командасы бүгүн толук курам менен машыгууларына чыккан жок. Ошондой эле Реал Мадрид командасы Чемпиондор лигасынын 8-1 финалында Манчестер Сити менен боло турган оюнга катышпай калуу коркунучунда турат.